Мамлекетке таап келген акчасынын көпчүлүгү жол киресине, көргөн кордугуна, милицияга түшкөнүнө, моралдык тебеленүүсүнө, психологиялык жабырлануусуна кетип атпайбы? Бул дүйнөлүк 18-ге чыккандан кийин ар бир адам уже өзүнө ээ. Ага ешким каршы эмес. Жума намаз деген өзүнчө башка намаздан айырмаланган намаздын түрү бар. Жума намаз жөнүндө айткан жокпуз. Жума күн жөнүндө. Ошо жума намазга барсын үчүн демалыш берели деп атабыз. Чоң рахмат. Жума намазыңызды сиз любой жеринде окуй бериңиз. Кыргызда эч качан болгон эмес. Аял менен аял, эркек менен эркек жатат деген. Кыргызда эч качан ушундай бүгүнкү күндөй сойкулук болгон эмес. Кайдан билесиз? Ошол жерге жолугушкула. Өзүңүзгө карап сөйлөңүз. Группалар Өзүңүзгө карап сөйлөңүз. Сүйгүлө. Бирок бизге таратпагыла. Лесбиянкалар туруп алып ар кандай нерселерди берип, ар кайсы үгүттөбөгүлө. Бири-бириңерди сүйө бергиле. ЛГБТдан коркпо. Урматтуу мекендештер, азыр Мавляндын айтканынын баардыгы туура эмес, мунун баардыгы дезинформация. Билимге салган жок, өзүңүз сөзүңүз ушундай болот экен. Кудай турат. Кыргызмын деген. Муногу галы бойлорго каршы. Алардын да жашоо укугу бар. Ой, кыргыздын кыздарын, келиндерин эмнеге капкарга чүмкөйсүңөр ай? Эгерде сиз айткандай кылып моол түспөлгө өтө турган болсок, ошондо кыргыз жоголот эжекеси. Курманжан энени тааныйсызбы? Тааныйбыз. Ушундай болуп чоңойгонбу? 90га чыкканда сүрөткө түшүп турган Курманжан эмне бутун көрсөтүп түшмөк беле, ал заман башка болгон. Сиз көрсөтүп коюңуз ошону. Мына кыргыздын кийимин кийсе болот да. Сиз айткан абийирин жооп, сиз айткан абийирди жооп турат бул кийим. Булчу? Жок, бул кыргыздын, жок, бул кыргыздын кийими эмес да. Сиз айткан абийир гана. Эч нерсе эмес, мен качып кетсем, мисалы үчүн Америкага кетип калат экен, Москвага кетип калат экен, Туркияга кетип калат экен дегенде, мисалы үчүн бул киши Америкага качып кетип калышы мүмкүн, эртең президент болсочу. Эгерде сиз бийликтин башында турсаңыз, сиздин ким менен жолугуп атасыз, ким менен эмнени сүйлөшүп атасыз, коом бардыгын билиши керек. Эгерде өзүнүн жүрөгүндө Кудай болсо, эмне кереги бар хиджабтын? Эгер ошол эмне үчүн сен арабтын кийимин кийип жүрөсүң деп аткан бир ушундай сый урматка ээ эжекебиз өзү улуттук кийимди бир жолу кийип жүрбөсө, ал кантип ошол хиджаб кийип жүргөн кыздан талап кыла алат аны? Өзү биринчи кийсин. Мына мен улуттук кийимди кийип жүрөм, мен кыргызмын. Сен эмне үчүн арабтын кийимин кийип жүрөсүң десе, ошол адамдын сөзү өтүмө болобу? Же чечинип алып өзүнүн жарым жеринде кийими жок, жарым жеринде кийими бар жүрүп, анан ошол Кудайдын буйругун аткарып аткан кызга каршы сөз сүйлөсө туура болобу? Тело требует мужчину. Какие здесь беседы? Кыз 14-ке чыкканда кулак мурду кери болот, издегени ер болот дейт. В 14 лет она уже половозрелая, уже возбуждается и ищет мужчину. Я не могу согласиться с вами, что она там возбуждается, не надо. Почему? Я айтып коюм, переходный возраст деп. Эркекти каалап атса бериш керек эркекке. Я не думаю, что в Коране есть такая сура, которая бы говорила о том, что надо девочку отдавать там в 14 лет замуж. Цель, чтобы она не испортила, чтобы она чистая выходила замуж, чтобы она не испорчена пошла замуж. Здесь все бывшие потом приходят, потом разводятся. Я вообще не понимаю, почему вы так оскорбляете женщин. Посмотрите. Девочек. Я не считаю, что наша молодежь такая. Долбоордун аталышы түшүнүк убактысы 30 минут кыргыз тилинде көрсөтүлөт. Эфирге чыгуу убактысы аптанын дүйшөмбү жана жума күндөрү саат 21:30. Технологиялык ыкмасы тасма түрүндө. Тематикалык багыты социалдык жана саясий кубулушта. Жанры дебат элементтерин камтыган талаш. Эфир павильону Манас жаңыргы телерадио компаниясындагы Марва ТВ студиясы. Түшүнүк теле көрсөтүүсү учурда Манас жаңыргы телеканалынан жана радиосунан жумасына 2 жолудан обого чыгып келет. Эскерте кетсек, түшүнүк теле долбоорун Чүй, Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Ысык көл, Нарын шаарларынан обого чыгат. Интернет колдонуучулар көрсөтүүнү Марва ТВ KG сайтынан жана Facebooktагы түшүнүк деген баракчадан да көрүп келишет. Андан сыркары башка маалыматтык сайттар көчүрүп алышат. Ар бир кылган эмгектин натыйжасы талыкпаган мээнеттен көз каранды экендиги айдан ачык. Түшүнүк теле долбоору обого чыккандан тарта Манас жаңыргы телеканалында эң белгилүү көрсөтүү наамына ээ болду. Долбоордун негиздөөчүсү Улукбек Карыбек уулу.
Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Коом канткенде өнүгөт. Мамлекет биз үчүн ким? Жашоо эмнелерден турат? Саясат, экономика, маданият кандай болушу керек? Суроолор көп, жооптор арбын. Биз түшүндүкпү? Иш күндөрү Манас жаңырыгы телеканалында түшүнүк берүүсү Улукбек Карбек уулу менен.